Таласта туруп эми Дордойдун баасында ушундай бытовой техникаларды ала аласыздар туугандар. Холодильник, морозильник, ушу стиральный машиналарды Дордойдун баасында аласыздар. Анан дагы акция жүрүп атат. Алсаңыздар мындай жакшы белектерден кошуп берет экен. Андан тышкары дагы Жылдыз магазининде ушундай бытовой техникалардын, миястровкалардын, эмнени көрүп аткан болсоңуздар, идиш аяктар бардыгы туугандар Дордойдун баасында. Оптом баада, Дордойдун баасында, Жунхайдын баасынан да анча-мынча арзан берип ушундай ишти кылып атабыз дейт. Эмнеге? Конкуренция көбөйүп атат туугандар. Кээде бир туруп ишкерлерге боорум ооруп кетет да, конкурент менен күрөшүп канча деген маржаларынан кургалып атат. Бирок бунун жыйынтыгы элге пайда алып келет. Аябай сонун магазин ачылып тур, мен көрүп кубанып атам. Келип колдоңуздар. Мурда Дордойго барайлы, Жунхайга барайлы, ошол жакта арзан алайлы деген оюбуз мээбизде бар эле да. Эми болду, Дордойго барыштын, Дордойдун тыгынына кабыштын, издеп, таап, тачкага акча төлөп, машина жүктөп, канча деген кыйынчылыктар бар, бүттү туугандар. Таласта туруп болду эми Дордойдун баасында ушундай бытовой техникаларды, посудалардын бардыгын арзан берип атабыз дейт, соданы кыла бересиздер туугандар. Локацияда аябай сонун жерде экен, Манас көчө менен Ломоносов көчөнүн кесилишинде. Ичине кирсеңиздер товарлар жык, экинчи ташына да арзан товарларды киргиздик дейт. Могу посудалардын выбору бир гана ушул Жылдыз магазинде деп айтышып атат бул кожоюндары. Могу жерде Дубайдан келген идиш аяктар, Чехиядан келген, Италиядан келген, бул жагында китайский, российский, кыскасы выбор аябай күчтүү деп атат туугандар. Жума сайын касса ойнотобуз дейт. Кассанын экенин түшүнгөндөр жокмун, аялдар билет деп койду иш кылса. Кыскасы келе бересиздер туугандар. Бул Жылдыз магазини чынында эле ассортимент аябай кеңейтиптир. Идиш аяк жагынан, бытовой техника жагынан. Кыскасы колдойлу туугандар. Мындай ишкерлерди колдобосок болбойт. Келиңиздер, сода кылыңыздар. Сөзсүз түрдө бул магазинге келип бааны салыштырмайынча башка жактан алып албаңыздар деген айткым келет туугандар. Анан комментарийге сөзсүз түрдө жазасыздар. Чын эле баасы арзанбы, кымбатпы, же мен жөн эле реклама кылып атамбы? Кыскасы комментарийге оюңуздарды жазып, бул видеону сөзсүз түрдө айыл группаларына, досторуңуздарга жөнөтүп коюңуздар. Бир жерден кымбат алып алып, өкүнүп калбасын. Ушундай бутовой техникаларды болгондо дагы акциясы менен, белеги менен алып калсын деген сөздү айткым келип атат. Видео лайк басып коюңуздар.